Assalamu alaikum. Urmatlı rayonumuzun turgundары. Bugünkü iş çaranın jalpı katışuçuları. Kutmandуу күнүңүздөр менен ардактуу карагулжалыктар. 23 sentyabr Mamleketlik Dil Gününe karata Kırgız Respublikasının mıyzamının kabul alınğandığının 35 yıldığına arnalgan Dil Uluttun Cüzü Cana Arnamısı attı iş çaraga hoş geliңiздер. Sizlerdi 23 sentyabr Kırgız Respublikasının Mamleketlik Dil Günü menen çin жүрөктөн куттуктайбыз. Egemen Kırgız Respublikasının başkı baylığı bolğon Kırgız dili kılımdardı qaratkan ulu dil. Ааламда теңдеши жок, океандай чалкыган Манас дастанын жараткан тил. Кезінде ulu жазушыбыз Чыңгыз Айтматов Kırgız dili men üçün meken. Ene киндик kan tamgan жер сыяктуу эле ıyıktın ıyığı. Men бұл turmuşta kaysı bir büyüklükке çıkaldım desem, anı ene tilimdin ulu duhunan görüm dep bekerinen айтпаган çıgar. Демек, планетардык жазуучунун атак даңкын ааламга тараткан тил. Mamleketlik dilimiz Kırgız dili. Kırgız mamlekettүүлүгүнүн başka belgilerinin biri Kırgız ulutun ulut kılıp durgan en negizge kasiyeti olup sanalat. Andıktan dil sayasatı, mamleketlik sayasatın ajrağız en manilü bölügü boluşu şart. Ушул öňütten alıp karaganda mamleketlik dilimizin çınığı, mamleketlik martabasına eye bolusuna ar birimiz salım koşup saparlaş bolubuz zarıl. Demek bizdin tilek öz өлkөбүздө öz tilimizde сүйлөп иштейли деген табигый талап. Себеби кыргыз тили кыргыз элинин эне тили гана эмес, кыргыз элинин ар намысы. Mamleketlik dil martabasın algan ene tilimizden tübölügü tüz bolsun, mayramımız kut bolsun. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу Карагулжа район тургундары, жана чакырылган коноктор. Жалпыңыздарды мамлекеттик тилибиздин 35 жылдыгы менен чын дилимден куттуктайм. Тил көпүрө илим менен билимге, тил адамга кубаныч берет өмүрдө. Демекчи ушул күнгө чейин эне тилисиз бактылыкка жетишкен бир да жан көрө элекпиз. Biz Kırgız eli dünyadagi en baktılуу ellerden biriyiz dep ойлойм. Себеби dünyada 7000 til, 2,5 ming ulut var. Anın içinden 192 gana ulut öz suverenitetine eye. Biz ошол öz egemendigibizге eye болгон улуттун бириbiz. Белгилүү филолог Жээнбай Мукамбаевдин Владимир Ильич Лениндин 53 томдугуна караганда Манастын 2 томдугуна сөздөр көп деп айтканы бар. Daha bir misal, жылкынын сымбаты орус тилинде 18-20 söz менен деле сүрөттөлсө, кыргыз тилинде 800 söz менен көркөмдөлөт. Муну менен мен эмнени айтмакчымын? Өз тилибиздин улуулугун, касиеттүүлүгүн башка бир да тилде кездешпеген уникалдуулугун баалай билели. Карагулжа районунда жыл сайын тил майрамы өзгөчө шаң менен өткөрүлүп келет. Бул майрамды белгилөө бир да мекеме сыртта калбагандыгы эң сонун саамалык десем жаңылышпайм. Урматтуу Манас ата сүйгөн ыйык тилдин ээлери, жалпыңыздарда мекенчиликти, бекем ден соолукту, баяндуу жашоону каалайм. Тилибизди урматтайлык, тилибизди урматтаганыбыз улутубузду урматтаганыбыз. Дагы бир жол майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Kırgız ayaldары ар убакта өз мамлекетинин өсүшүнө жана гүлдөшүнө эбегейсиз салым кошуп келген. Кыргыз элинин улуу маданий жана тарыхый мурасы Манас эпосунда үй бүлө очогун сактоочу аялдын идеалдуу образы өтө көркөм сүрөттөлгөн. Elimiz ayaldın suluğuluğundan gana emez, barынан murda anın tabiği akıl esinen, kayrattуулугунан, чечкиндүүлүгүнөн көргөн Манас эпосунда
Чыйырды, Каныкей, Аруке, Айчүрөк энелерибиздин эстен кеткис ажайып образдары чагылдырылган. Анда бүгүнкү күндүн баатыр энелерин сыйлоо үчүн ортого чакырып алалы. Алайкы айыл аймагынын Кайыңтала айылынын тургуну Мамыт Мамбетова Таттыбы Карабековна сыйланат. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын грамотасы менен Машаева Бактыгүл сыйланат. Кыргыз Республикасынын Ош областык ыйгарым укуктуу өкүлүнүн башкы адиси Ураимова Жумагүл Абдыкаровнага сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу каракылжалык туугандар, бүгүнкү байрамдык иш-чаранын катышуучулары, сиздердин баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жантаев Элжибек Нуржадиевичтин атынан, өзүмдүн атымдан, аппараттын атынан бүгүнкү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынган урматына 35 жыл толушуна арналган салтанаттуу байрам менен чын ниеттен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Тил мыйзамыбыз кыргыз тил макамына ээ болуп кабыл алынгандан бери 35 жыл толду. Ушул мезгил аралыгында бир топ татаал жолду жана сыймыктуу жолду басып өткөнүн бардыгыбыз билебиз. Анча-мынча тоскоолдуктар менен өнүгүү жолуна түштү. Мына акыркы мезгилдерде былтыркы жылы эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин конституциялык мыйзамы кабыл алынып, анын негизинде бардык жыйындар, бардык чогулуштар, бардык иш кагаздары мамлекеттик тилде гана жүргүзүлсүн деп тамай жазылгандыгына байланыштуу учурда ушул багытта иштер абдан кызуу алынып барылып атат. Мен ойлоймун, улуу чыган инсандар Сооронбай Жусуев, Кармышак Ташбаев, Ырысбай Абдыкадыров жашап өткөн бул Караколжо өрөөнүндө мамлекеттик тил мыйзамын турмушка ашырууда эч кандай тоскоолдуктар болбош керек, болбой келе жатат. Ушул тилге арналган иш-чараларды жана башка иш-чаралардын бардыгын жыл сайын жогорку деңгээлде өткөрүп атасыздар. Биз келип катышып жүрөбүз. Мына көргөзмөлөр, кол өнөрчүлүк буюмдарын көргөзмөлөрү, боз үйүбүздүн өзү эле кандай философиялык чоң мааниге ээ, ушунун бардыгында биздин тилибизге, кыргыз тилине байланышкан бардык жасалгалар турат. Муну бир аралап чыккан жаштарыбыздын өзү эле кыргызыбыздын улуттук баалуулуктары канчалык экен, дөөлөттөрү канчалык экен бир көргөндө эле түшүнөт. Ушул жакшы мыйзамдарыбызды турмушка ашыруу багытында быйылкы жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына жана мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынган 35 жылдыгына арналып, мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин арасында кароо сынак жарыяланган. Ал 4 этап менен өтүп атат. Азыр биринчи этап бүттү, экинчи туру мына 15-нен башталды. Ушуга барыңыздарды активдүү катышууга чакырып кетем. Жоосуну сиздерге жөнөткөнбүз. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, анын ичинде журналисттер, кыргыз тил адабияты мугалимдер, тарыхчылар да катышканга мүмкүн эмес экен. Башка кызматкерлер катышып, өзүңүздөрдүн тилге болгон урмат сыйыңыздарды көрсөтүп, тилди билген деңгээлиңиздерди көрсөтүп, ушу район атынан активдүү катышып берсеңиздер. Андан сырткары ушу жат жазуулар, ар түрдүү кароо сынактар байма-бай өтүп турат. Ошонун бардыгында сиздердин жасап жаткан эмгегиңиздер, салымыңыздар, кошуп аткан салымыңыздар абдан чоң. Бүгүн биз ушул салтанатка облустун ардак грамотасыны алганча келдик. Азыр ушуну да тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Республикасы мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганынын 35 жылдык мааракесине карата
Токтосартов атындагы Каракулжа райондук китепканасынын тейлөө бөлүмүнүн башчысы Калмырза кызы Нуриза Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Калмырза кызы Нуриза келип коюңуз. Барыбыз билебиз, китепканалар мамлекеттик тил боюнча жыл бою майрам, жыл бою иш аткарышат, төгөрөк столдор, бурчтарды уюштуруп, көргөзмөлөрдү уюштурушат, адабий музыкалык кечелерди өткөрүшөт. Ошондуктан ушу китепканага дагы жалпы элди көбүрөөк барууга чакырып кетемин. Ошол жерден тилибиздин кадыр баркын көтөрүү багытындагы иштерге да күбө болосуздар. Ушундайларда грамота менен Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу усулдук канасынын усулчусу Азимбаева Чыныгүл Осмоновна сыйланат. Сыйлығыңыздар құт болсын. Барыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктаймын. Каракулжа жергесинде дегеле өлкөбүздө тынчтык, бейпилдик өсүп өнүгүү болсун. Мына бүгүн республикалык деңгээлде Бишкекте чоң салтанат өтүп атат. Ошо облустук жетекчилер баары кетишкен. Аны теледен дагы көрөбүз. Ал жерде улуу инсандар катышат. Ошол кыргыз тилибиздин өнүгүүсүнүн тарыхы жөнүндө баяндамалар болот. Мына Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшүнө уюшулганына салым кошуп, өздөрүнүн өмүрүн арнаган, башын сай иштеген биздин улуу аталарыбыз дагы ошол мамлекеттүүлүк менен бирге кыргыз тилдин өнүгүшүнө дагы абдан маани беришкен. Ошон үчүн туура эмес түшүнүктөр болуп убагында эл душманы деп аталып, мына бүгүнкү күндө ошолордун кылган иши мына жаркырап элдин колдоосуна ээ болуп, ошолор туткан жолу туура экени далилденип отурат. Ошолор аталарыбызды да урматтап, даңктап жүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Ошолорду эч качан унутпайлы. Барыңыздарга тынчтык, бейпилдик, ишиңиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Рахмат, көңүл бурганыңыз. Кайрыктар казынасынын жетекчиси Машаева Бактыгүл, жана мүчөлөрү Набиева Баринса, Кожоева Алтынай эжекелерди чакырып алабыз. Кыргыз тил мен, кыргыз тил сен билгенге, тилибиз бар, ошон үчүн пирменде, бул жөн тил эмес, тереңдерде тамыры, улуулукту сактап келген дилдерде деп мен 4 сабыр менен баштагым келип турат. Биздин када салты, үрп адатты, жана нукура кыргыз тилин таза кармап, сүйлөп келе жаткан, салттуулукту бекем кармаган менин каракулжалык туугандарым амансыздарбы? Арыбаңыздар. Көркөмдөөгө, көбөйтүүгө дук жетпейт. Биз жөн гана алалыча аздектеп, улуу мурас кенчибизди кемитпей, сактап калуу баарыбызга чоң милдет демекчи. Биздин кыргыз тилибиздин быйыл түзүлгөн атайын макам менен түзүлгөндүгүнө 35 жыл болуп атыптыр. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктаймын. Тил жашоонун азыгы. Тил сүйлөсө, тил үндөсө, бул баа жеткис байлыгың, ыңаалаган, ырырдаган музыкалуу кайрыгың, баалабасаң, парктабасаң, эне сүтүн аттасаң, жан дүйнөңдүн жанчылганы жашооңдогу тардыгың. Тил жөнүндө, дин жөнүндө канча жаздык акындар, тил жагынан аксап турса, тургузууга жакын бар. Жарды тилге жашоо берип, жан киргизе салганга, акынсыңбы, акын болсоң, сен жазууга акың бар. Жарды тилге жашоо берип, жан киргизе салганга, акынсыңбы, акын болсоң, өр жазууга акың бар. Кыргыз тилим, эне сүтүм элимдин, тилим, дилим, каны жаным денемдин. Тилим барда, дайым сагат жүрөгүм, тилим менен бүт дүйнөгө бийикмин. Тилим менен таанылганмын ааламга, тилим барда
мен күрөмүн улукмун, кыргыз тилим соолу басын бүрөксүн, өмүрүмө жан киргизген жүрөксүң. Өз тилимди эч бир бузбай жөндөймүн, тилим менен жарык берген күндөймүн. Жүрсөм дагы башка элде өлкөдө, өз тилимде өзгөлөнүп сүйлөймүн. Эне тилим туу чокусу ааламдын, кыргыз тили ыйык куту бабамдын. Тилим менен мен ыйыкмын бийикте, кыргыз тилим чексиз терең тамырмын. Тилим менен мен ыйыкмын бийикмин, кыргыз тилим чексиз терең тамырда. Саламатсыздарбы бүгүнкү мамлекеттик тил майрамынын 35 жылдыгына катышып жаткан жалпы коноктор. Саламатсыздарбы тил сүйгөн көрөрмандар. Эне сүтү менен кошо оозанган, эне тилим элим сүйгөн ыйык тил. Кыргыз тилин манас сүйлөп жоо чапкан, эне тилсиз жашоо кыйын муну бил демекчи. Элди 3 нерседен таанууга болот: салт санасынан, үрп адатынан, эне сүтү менен оозанган эне тилинен. Эне тили энебиздин сүйлөгөн тили. Рас, дүйнөдө канча улут болсо, ошончо тил жашайт. Ошончо тилдин ичинен эч бир тилге окшобогон уникалдуу, ыр санаты башталса токтобогон кыргыз тили өзгөчө орунда турат. Бүгүнкү гүр шар түшкөн глобалдаштыруу доорунда капиталдык байлык, рухий дөөлөткө, күч кубаттуу державалар алсыз өлкөлөргө үстөмдүк кылган заманда кыргыз тили жок болуп кетиши мүмкүнбү? Албетте жок. Анткени кыргыз тили уникалдуу, бай жана түбөлүктүү тил. Ага эч бир тил тең келе албайт. Ага бизде бир нече далилдер бар. Байыркы кыргыз турмушунун негизги куралы болгон жебенин эле бизде 220 сөз менен сүрөттөлөт. Түрк тилдеринин ичинен бир гана кыргыз тилинде бала, небере, чөбөрө сыяктуу 40 муунга жеткен муундар саналат. Жалгыз гана биздин тилде. Биздин тилибиздин байлыгы мына ушунда. Ошондой эле бир эле сары түстү алып көрсөк, сары түстүн 9 түрү айтылат. Кочкул сары, сап сары, кызыл түс. Кызыл түстүн 29 түрү айтылат. Кыскасы айта берсек, аябай ар бир сөзүбүздүн синонимдери ошончолук көп. Кадимки шырдакка түшкөн оюнун эле 45 түрү бар экени баарыбызга маалым. Суткадагы 24 саатты бизде 38 маал менен айткан бир гана кыргызга таандык касиет. Мисалы, таң каракчы, таң дүмпөйү, таң куланөк, таң кылайы, таң аппак, күн чыккан, күн тоонун башына тиелек, күн көтөрүлгөн, күн текши тийген, шашке, улуу шашке деп кыскасы бизде 38 маал менен сүрөттөлөт. Сутканын 24 сааты. Дүйнөлүк эталон болгон тилдерде 50-60 миң сөз жигердүү колдонулат. Орус тилиндеги Ажоговдун сөздүгүндө 57 миң сөз, ал эми биздин түшүндүрмө сөздүктө 85 миң сөз жашайт. Бардыгы бизде 117 миң сөздү камтыйт. Демек, кыргыз тили түрк тилдеринин арасында гана эмес, бүткүл дүйнөлүк тилдердин арасында эч бир тилге окшобогон уникалдуулукка ээ десек болот. Бизде ошондой эле орой сөздөрдү жумшартып айтуу касиетине дагы жалгыз кыргыз тилинде ээ. Маселен, бир эле куюшкан деген сөздү фразеологияда 7-8 түр менен колдонууга болот. Кыскасы бизде айта берсек, тилибиздин эң бай поэтикага ээ экендигин белгилей кетсек болот. Төртүнчүдөн, кыргыз тили эң поэтикага бай тил. Себеби кыргыз баласы төрөлсө бешик ырын угуп уктайт, сыркоолоп калса ырым-жырым дарым ырлары менен дарыланат. Ошондой эле тамашага салса акыйнек менен, сүйсө күйдүргөн ырлар менен билгизип, жылкы кайтарса бекбекей, эгин эксе опмайда айтып, ырларыбыз, ар бир жаштарыбыз дагы, карыяларыбыз дагы баары ыр менен жашап, тилдин улуулугу менен жашап келет. Мына ушундай биздин улуу тилибиз, калкынын саны биздикиндей аз өлкөлөр адатта өз тилин эмес, башка таасирдүү тилдерди официалдуу тил катары таанышат. Ал эми биз болсо жалгыз гана кыргыз тилин официалдуу тил катары таанып келатканыбыз биздин эң чоң жетишкен самалыбыз десек болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.
Манас эпосынан үзінді. Жанибек уулу Бектур райондық кино дирекциясының директоры Абдалиев Мирлан Ысақ Жорокулов атындағы орта мектебінен, Анарқулов Жырғал Кеңеш орта мектебінен, Тоқтыралиев Маданбек Кеңеш орта мектебінен, Райымбаева Сезимай Тоқтоғыл атындағы орта мектебінен. Başlasa gelir Ezelginin comuğum İstese gelir Canımı tövün canımı cın Canandardın gömücün Gömü tövün gömücün Köpçülüktün gömücün Köpülde dua etabız Gök çalmana sönücün Canında durgan kişi yok Kumunun teki çalganı menden işi yok Töründe çatkan kişi yok Omunu tögünü menen işi yok Baban ardın cumuğun Başta basak bulubu Atan ardın cumuğun Aytmay gelsek bulubu Ullamadan uqqan söz Uğudu önlük çıkkan söz Karılardan algan söz Kalk içinde kalgan söz Harbin cumuk tolgun söz At götürümüz bulgun söz Arısızlarga toktol koyup Azamat erge bulgun söz Kaybir önlüm kalpı köp Kaçırlaşkan saltı köp Kaçırlaşın sayışkan Kalkınamaşkan altı köp Namuska tuğan kara köpük işleme yantı Hatamız ötken ay döşer Altayga varıp tuğulgan Akın jattan karıda çalanmadan kuğulgan Çekteşkeni olgan baset Yeken ermanaz Çergesine el tolup çerdegen Yeken talaz Ey bayırkılar gövaytan Vakı usu devaytan Handağılar gövaytan Arıstan usu devaytan Altan kalgan bul getti Ayta gelsek bul gezde Ananıptan sızın öttü Köpük demir gingen Çoğuniginde cügürgün Çoğuncandan celden zundap Çuburdoy dürdü yönettü Yönetme sögüm öttü Yeşen kılım yönettü Toğuzulum say oldu Say olup tov oldu Atın kalın gözü çok Arkaşan deniz çok oldu 50 yılday bir cana 100 yıldan bolup çer cana Babam arıdan turuktap Bizeyken biz mercanı gökten uçkan Ona tüzerden sızgan tuyaktı Köyegenin gimbizin usul cımık siyaktı Erenlerden kalga söz En çıgılıp algan söz Kalk jürek oğungan söz Kaynay işke tolgun söz Çuvattangan bakırıdın Canca korru bolgun söz Ukkan tandın kursaga Uşunçalık duygun söz Ey beşerlerden beşke söz Çeşenlerden çetken söz Pires belden burunduk Besudurgu ötken söz Kızıl burun kırmenen Kıkırık su sürmenen Sürdötmögön silmenen Kırdatmagan bilmenen Arkar baskan bilmenen Kulut saçkan bilmenen Katar arış gelgen söz Koşu yaşap gelgen söz Balasından atasa En çıkılıp vergen söz Caynap düşsem öndürde Jalpı jurtum tergen söz Annemesi kalay yenim onu taştayla Hay göründün özünün çomuğundan baştay Tangашқайып сүргенде жерге жарық тигенде асманда жұлдыз бөлініп күн батышқа төгіліп таңда тұрып қамданып қыран ерлер шамданып аш тамағын ечешіп ат атына мінішіп бас майын бек тартып қой
куюшканын кыскартып найзаларын курчутуп ай балтасын байланып аңайды көздөй бурулуп токтонуп албай көп кошун жалпы келди чогулуп карап турсаң кытайдан жердин бети көрүнбөй канча келни билинбей аңайга жакын келгенде качырып кирди кыйкырып көкчө менен муз бурчак мелтиретип найзасын кошо кирдиңер чубак кайранинин каникей келгендерден кулугуп 8 хан ордо чогулуп той берет экенди угуп аябай назар сал деме тайторудай буданды үрүн кылып бул тойго чабайын деп ал деме арпадан аса жем берип айда терин ал деме күрүштөн күрөп жем берип күндө терин ал деме суут кусугаңанда уруңдуй болгон кара чач төбөсүнөн төйөнүп эркектин имин кийинип темирди өңү көгөрүп балаңга бөлөнүп багын сынап баланын торуну чаап көрөм деп эй чыкпай калса тулпаргаң ажалдан мурун өлөм деп. Сказ о разорении кыргызов Алоки ханом. Эй, с древнейших лет кыргызов род святой кызыра берегал батыр кыргызов хан потомство ханское создал от Карахана Огузхан от Огузхана Аланча от Аланчи был Байгурхан от Байгурхана Бабурхан от Бабурхана хан Тебей а сын Тебея хан Көгей сыны его Чыйыршыгай а самым младшим был Ногой Усен Ороздубай Жақып от Ногой хана сыновья могучим ханом был Ногой за свой народ и край родной не расступал в кровавый бой китаецам и монголам он в набегах учинял разгром боялись хана и молва кремла славная о нем когда могучий хан Ногой ушел навеки в мире иной. Эй, ак балта гейкиз билесиң, онема унчин сичинзи, вишал сай вилзе көгиз, верейин жисырис, ак семейни жейсенди, саммехет пасит. Inni tautsim afte, rammehet basit. Önzenim asverefat, zebay bir şey neymiş şıyırdı. Хуыз Байфов жақы, ей! Ey Alloke'nin elinin aralap girişetine Bayjakı köçün kondurup Sadaktın oğun jondurup 30 adır oyuna Büksü yoldun boyuna Karaptırmaldın jayına Aydap жылқы суғарғып Қарақұлжа сайына Айыл қонып өйтегіп Аржайманын бүтіріп Адамының барысы Алоке екен дұшман деп Hazırlanып күттініп Алармын тебе алыптыр Алтмыш жігіт қош жалып Манна суға барыптыр Қарлы бейік томенен Ташы бейік томенен Көз ұшқан бейік томенен Ады бейік томенен Қырқылша аттышып Алармен деп алышып Атаңның көрдің дие
Батырлар жолго салыптыр, аркар кулжа аттышып, алар уга барыптыр, тоого түнөп жатышып, 9 күн тодо калыптыр. Адам затты жаратты жандан артык. Акыл, билим, өнөрдү берди калтып. Ак бейил, тилди, ойду ошо берди. Жаркын жүз жакшынакай келбет өңдү. Кудай сага сүйлөрүңө берди тил. Башын коргоп сөздөрүңдү тескейби. Söz bizge Kuday buyurup gökten düşkön, adamdın artıktığı uşul sözden. Bilim verdi, adamzat ulu oldu. Oku menen göv açtı, sırduç oldu. Kudayın akıl, bilim kimge verse, hak yolun açıp durar min sanese. Bilim biyik, tügönböz, oku uluk. Adamda uşul eki artıkçılık. Bul sözdün taktığına ötön güve, akıldan kalaşınca algınırı. Okugandar akıldı uluk bolor, bilim düğü tügönböz, baylık konor. Oku bilim, akıldı akıl kurap, bilim düğü oy doğusun kabul kılat. Bilimdin manisin bil, aytkan uluk, akıl al. Arbaleyden kutulup çık. Esine tüy, dili zardın aytkanın, olsun senin sabırluluk adatın. Zar tilim saldı dalay azapka, tildi gesen, baştı sakto maksatta. Sözdü karma, başın kesip salbasın, tildi karma, dişin sınıp kalbasın. Takdır katal, bol boyt desen özüne, tilin tiştep sak bolgunun sözüne. Mаңыз sözdün göre almadım paydasın, köp söylesem çalınasın sen başım. Köp söyleme, agırıkça tak söyle. Tümen sözdün on manisi bir sözde. İlim menen bilimge köprü til, gökölötkön adamdı tili de bil.
батырды узактан таныйт. Тилден бал да тамат, уу да тамат. Батырдың көркү маңдайда, чечендин көркү таңдайда. Бассаң бутуңа этият бол, сүйлөсөң тилиңе сак бол. Тилди чында, улутту чында. Көрө көзөн болот, сүйлөй чечен болот. Жакшы менен бир болсаң, рахмат. Мугалим мөмөлү дарак. Акындын тилинде мурч болбосо сөзүндө курч болбойт. Кимдин тили күчтүү болсо, ошону сөз угулат. Өнөрлүү өлбөйт. Рахмат. Сууну көп сүйлөсөң, чалчык болот. Сөздү көп сүйлөсөң, тантык. Чоң рахмат. Бирок да өнөрү бар. Айтып болгус. Карамолдо Орозов Жашкербес. Ырыспай Абдыкадыров атындагы райондук балдар музыкалык мектебинин мугалимдеринин аткаруусунда. Чоң рахмат. Талант Сыдықов, Атамекен, Рыспай Абдыкадыров атындағы райондық маданият үйінің таланттуу кызматкери Анарбай уулу Нурбектин аткаруусунда кабыл алыңыздар. Sıkkol kırgız vermeti, çatır göz soğul gelbeti, soğuktan kan düğününün elim, oğlum elin atam ekenim, kılımda rıçpey saktalgan, Ermanas benim dantalgan, düğünöge çыңыз bartalgan, oğlum elin atam ekenim, kılımda röşpey saktalgan, Ermanas benim dantalgan, düğünöge çыңыз bartalgan, oğlum elin atam ekenim. Gökjayıl salkın törmenip,
Ак карлуу ала тоо менен ажайып сулуу көрктөнгөн бул менин ата мекеним кылымдар өчпөй сакталган эр манас менен даңталган дүйнөгө чыңгыз баркталган бул менин ата мекеним кылымдар өчпөй сакталган эр манас менен даңталган дүйнөгө чыңгыз баркталган бул менин ата мекеним Issık göl kırgız bermeti, çatır göl son göl gelbeti, soğuktan kan düğününün elim, bul benim ata mekenim, ılımlar uçpey saktalgan, ermalas benim damtalgan, düğünögö çыңгыз barıktalgan, bul benim ata mekenim, ılımlar uçpey saktalgan, ermalas benim damtalgan, düğünögö çыңгыз barıktalgan, bul benim ata mekenim, bul benim ata mekenim. Ekemdek tili uluttu, bilgenge tili uluppu, berilmey başka tilderge, bersek dey muğa uyutku. Kızmatты kılıp kırgızga, keng süylese kırgızca, kılımdar kılıp kübölük, kötöröt barkın yıldızga, taştabay köktön tömöngö, babadan kalgan jörölgö, birigip bir tuğ astına, tüzölü tilge ölbölgö. Oh,
Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык каты менен сыйлоо жөнүндө 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин кабыл алынгандыгынын 35 жылдык майрамына карата өткөрүлгөн райондук иш-чарага активдүү катышкандыгы үчүн Абас Калматов атындагы орто мектептин кыргыз тили мугалими Курманали кызы Нурканга Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Ушундай эле ыраазычылык кат Сайып Көкөев балдар бакчасынын жетекчиси Алимканова Абабүгө билдирилет. Ушундай эле ыраазычылык кат Кеңеш орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Пайызов Бексултанга билдирилет. Бүгүнкү иш-чарага активдүү катышкандыгы үчүн Кеңеш орто мектебинин окуучусу Токтор Алиев Маданбекке ыраазычылык билдирилет. Ушундай эле ыраазычылык кат Токтогул атындагы орто мектебинин окуучусу Райымбаева Сезимайга билдирилет. Райымбаева Сезимай, Токтогул орто мектебинин окуучусу. Кийинки ыраазычылык кат Жорокулов атындагы орто мектебинин окуучусу Абдалиев Мирланга берилет. Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин кабыл алынгандыгынын 35 жылдык майрамына карата райондун аймагына мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн Баки Эшманбетов атындагы орто мектебинин мугалими Сүйүнбаева Назгүл сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Орозали Сайылкановдун автордук мектеп гимназиясынын кыргыз тили мугалими Маматкадырова Зарылкан сыйланат. Грамота менен Суранбаев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Токтор кызы Миргүл сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Шарип Жээнбеков атындагы интернат лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Пазылова Нурзада сыйланат. Жана ушундай эле ардак грамота менен номер 29 кесиптик лицейинин мастери Азимбаева Минавархан сыйланат. Жана ушундай эле ардак грамота менен Субан уулу Алмаз атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тентимиш кызы Сабира сыйланат. Азыр комиссия жыйынтык чыгарып бүтүп калды. Мына мыкты, бозуй мыкты көргөзмөлөргө ошол сыйлыктарды тапшырып анан кийин жыйынтыктайбыз, кетпей туруңуздар. Урматтуу каралжалык туугандар, бир аз да күтө туралы. Ушу майрамдын аягына чейин биздин тандалган жюрилерибиз бар эле. Ушулар кыл чайнашып, ушу такташып аягына чыгып калды. Ушуну бир чогуу бирге көрүп кетели. Азыр эми ушу тил майрамына баарыңыздар даярдыктар менен келгендерди ушу биз акчалай башкалар белектермелеп ушу жюрилердин чечими менен берилсин деп ошону күтүп аттык. Дагы бир жолу майрамыңыздарга куттук болсун. Чоң рахмат, Муса Сайфович. Мына ушул кичинекей таланттуу кыздын куттуктоосу бар экен. Кара кызым, Раянадан куплеттер, ырсаптары. Тарбиям башаты эле сизден башталат. Акчам баарын үйрөтөт, кезекке тактамак. Кана Раянага кол чаап турабыз. Кановдун автордук гимназия мектебинин окуучусу, 5-Б классынын окуучусу мен Жумалиева Амина. Автору Байдулда Сарногоев, кыргыз тилим. Тил барда билсек улутпуз, тил менен бийик туруппуз. Таштасак тилди баалабай, таштарда эли курукпуз. Бекемдейт тили улутту, билгенге тили улукпу. Берилбей башка тилдерге, берсек дей муңга уютпу. Кызматты кылып кыргызга, кең сүйлөсөк кыргызча. Кылымдар кылып күбөлүк, көтөрөт баркын жылдызга. Таштабай көктөн төмөнгө, бабадан калган жөрөлгө. Биригип бир туу астына, түзөлүү тилге өбөлгө. Рахмат. Алсама. Чакабыз, урматтуу калыстар тобу, кадырлуу жыйынтыктап, анан сыйлыктарды тапшыра турган убакыт келип жетти. Кезек сиздерде. Жалпысы
фонд 25 000, эми ошону бөлүштүрдүк. Бөлүштүрүлүп да коюлган экен, бирок кичине нары бери жылышты. Ошондо кол өнөрчүлүк көргөзмөсү боюнча карап чыгып, мына биздин өзүбүздүн балдар чыгармачылык борборуна бердик. Чындыгында бир эле биздин райондо эмес, башка жерлерден дагы приз алып келип жүргөн кол өнөрчүлүк көргөзмөсү боюнча БЧБга 2000 сом. Экинчи номинация кыл калем деген номинация боюнча жалпы катышуучу экөө катышты. Муну да карап чыгып, экөөнүн тең иши жакшы. Ошон үчүн экөөнө тең. Жалпы призовый фондто 2000 каралган экен, экөөнө тең 1000 сомдон карадым. Андан кийинки номинация этно фуршет деп аталат экен. Этно фуршет боюнча айтып коюш керек, биздин райондогу балабакчалардын бардыгы катышкан. Бардыгы сыйлыкка татыктуу. Ошон үчүн биз бирин-биринен бөлүп айырмалай албадык. Анан бардыгына бириктирип эле өздөрүнүн жетектөөчүсүнө 4000 акча менен сыйлайбыз. Өзүңүздөр жакшыга кылып бөлүшүп коесуздар. Китеп көргөзмөсү боюнча мындай жалпысынан алганда жалпы района мектептерде абдан жакшы койгон. Бирок эми Токтосартов атында китепканадан ашып кетиши кыйын экен, ошон үчүн Токтосартовго бердик. 2000. Андан кийин ушу бизде, андан кийинки номинация ушу бизде көп ойлондуруп, көп баарыбызды талаш тартышка апарган номинация бул Кыргыз үй, Боз үй. Биринчи орунду Сосфонд Сос Защита. Келиңиздер. Үчүн бул алды деген дагы суроолор болушу мүмкүн. Ошон үчүн Кыргыз үйдү караганда чындыгы бардыгы Кыргыз үйгө тиешелүү элементтердин бардыгы кыргызча экен. Ошон үчүн ушулга бердик. Экинчи орун Боз үй. Билим берүү 2000. Экинге акча эле келе берсе. Андан кийинки ушу биздин баарыбызды тейлеп өздөрү музыкалык жагы менен камсыз кылган концерттик программа боюнча билим маданият бөлүмүнө 3000. Анан бизди көрктөп кыргызча ат формаларды кийгизип, ат формачан кыздар
менен камсылган айыл чарба тармагына 2000. Çok rahmat, hurmatlı kalıslar тобы. Жалпы бүгінгі салтанаттың қатысушылары ата бабаң өткен жеріңді сүй. Түпті қырғыз еліңді сүй. Елің сөйлеген ене тіліңді сүй. Ата мекенге, елге, ене тілге. Қошой, бақай, манас атаңдай күй. Емесе бүгінгі 23 сентябрь мамлекеттік тіл күніне қарата өткөрілген іс-шарабыз аяғына келіп жетті. Көңіл бұрғаныңыздарға, қатышқандығыңыздарға чоң рахмат. Саламатта болыңыздар. Майрамдардан кезгелі. Чоң рахмат сіздерге.